Биздин машалла илимдүүлөрүбүздүн бирөөсү албетте Чубак ажыбыз, профессор. Бул маселе айткан келгенде сүрөткө тартыш болбойт деген, адамдын сүрөтүнү тартканга болбойт деген бергенде буну эмне берген, сотко беришкен художниктер. Анан ошол жерде иштеп турган Эратов Равшан муфтият иштеген, ал сотко бергенде эми бизде фатуа кандай? Көрүп бер деп бул тапшырманы мага тапшырды. Сүрөткө тарса эмне болот экен? Изилдеп мишке деген китапты баардыгын карап келсе, ушунчалык деңгээлде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, урматтуу тууган, албетте ким сүрөткө тарта турган болсо, кыямат күнү жан салып берет. Эң чоң азап ошого болот деп. Пайгамбарыбыздан кийин сахабалар муну жеткирип жүргөндө табийиндерден дагы художниктер өтө чоң чыккан экен да. Түшүндүңбү? Табийин сахабаларды көргөндөр. Эң ушунчалык эле эмне кылган баягы учуга чыккан сүрөтчүлөр ошондо болгон экен, урматтуу. Ошолордун бирөөсү келип эми сахабага айтып атат: "Кандайча мен ушуну менен тамак кылып атпаймынбы? Ушуну менен тирилик кылып атпаймынбы? Эч кимдикин тартып алган жокмун. Мен мындай кылып тартам, апап коюп коем, түшүндүңбү? Кааласа сатып алат, кааласа төлөп берет. Эч кимди мажбурлабайм мен. Эмнеси харам?" Дегенде ошол сахаба айткан экен: "Сага Алла өлүм болсун, мен өзүмдүн оюмдан айтып жаткан жокмун. Пайгамбарыбыз эмнени айткан болсо, ошону эле сага жеткирип койдум. Кааласаң кыз, боло берет" деген экен да, түшүндүңбү? Кийин ошону айтып анан жеткиргенден кийин тиякта дагы бирөө чакырып калды үйүнө, ал дагы чоң художниктердин бирөөсү экен, касиде сабак берет. Ага барсам ушул эле маселени сурайт да. Молдолор кээ бир нерсени туура эмес айтат. Эми жакшы эле го, кандай болсо дагы эми бардыгын болбойт дей берет. Чубак ажы кече телевизордон сүрөткө тарткан болбойт деп атат. Сен эмне дейсиң дейт. Эмне деш керек эми? Үйгө чакырып алган, дасторконду салып алган. Жеп атасың, Эмне деш керек, Анан айттым, боло берет да, туурабы дейт. Жеп атасың. Туура боло берет деди. Боло берет. Сүрөткө тарсаңыз дагы боло берет. Жалаңач жүрсөңүз дагы боло берет. Өзүңө окшогон эркекке тийип алсаң дагы боло берет. Кимге болбойт? Ким мен мусулманмын, дин менен жашайм десе, ошого болбойт десем, ох билейин деди го. Ого бәрөдөн карап туруп, Мына ошондой урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Ким мен мусулманмын, дин менен жашаймын, Алла кандай айткан, пайгамбарыбыз кандай көрсөткөн, ошондой кылам десе, ага болбойт. Түшүндүңбү? Анан ким андан сырткары чыккан болсо, ага бардыгы боло берет. Ошондон урматтуу тууган, алхамдулилла бардыгыбызды жакшы көрдү. Сизди да мына ушундай мешитке алып келди. Бул сөздү айтканга, укканга Алла таала мүмкүнчүлүк берди. Эми келиңиздер дуа кылалы. Илахи амин. Я Алла, бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, үстүбүзгө Алла өзүңдөн корккон, дин менетине кыла турган, бүткүл дүйнө жүзүнө ислам динине жеткире турган, ушул Кыргызстанды үлгү кыла турган падышаларды бергин, я Аллахым. Я Аллахым, сурасаң беремин деген убадаң бар, өзүң берген. Сурашты билбей жаткан болсок, Аллахың тарбия кылгын, я Аллахым. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. برحمتك يا أرحم الراحمين.